Сооротуучу Кудай. 14 февраль. Эгерде ишенүүчү адам Кудайдын сөзүн окуганга табити тартпай калса, сыйынууну каалабай калса, анда буга олуттуу көңүл буруш керек. Анткени бул аны уккум келбейт жана ага кайрылгым келбейт дегендик. Анткени Кудайдын сөзү бул анын бизге сүйлөгөнү. Сыйынуу болсо биздин ага кайрылуубуз. Бул эки маанилүү нерсеге табит тартпай калганы руханий уктап калууга алып келет. Эртең менен эрте апасы баласын ойготуп, "Ай балам, будильник чалып жатат, тура кой" десе, уйкулуу көзү менен баласы анан өзү кайра чалат деп коюңузчу дептир. Ошондой эле Кудай бизди ойготот. Өзүнүн сөзү аркылуу ойготот. Насаатчылар аркылуу ойготот. Бири-бирибизди ойготобуз. Акыркы күндөр болуп калды. Азыр уктаганга болбойт. Уктап калыш коркунучтуу дейбиз. Бул эскертүүлөр олуттуу. Анткени руханий уктап калуу адам жумушка кечигип уктап калганга караганда алда канча коркунучтуу. Өзүмдү жана сизди сак болууга чакырат элем. Анткени руханий үргүлөө бир күндө эле келип калбайт. Ага күнөө себеп болот. Кудай бизди ойгото алат. Аюп китебинде мындай аят бар. Кудай адамга ушунун баарын 2-3 жолу кылат. Анын жанын көрдөн алып калыш үчүн жана тирүүлөрдүн жарыгы менен жарык кылыш үчүн ушундай кылат. Кудай адамдын өлүмүн каалабайт. Ошондуктан бир нече жолу айтат. Жезекиэл пайгамбар аркылуу дагы минтип эскертет. Мен күнөөкөрдүн өлүмүн каалабайм. Тескерисинче, мен күнөөкөрдүн өз жолунан бурулуп, тирүү калышын каалайм.